Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Кудайдын жүрөгүнө жаккан адам болуш үчүн эмне кылуу керек? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн биз сиздер менен Кудайдын жүрөгүнө жаккан адам болуш үчүн эмне кылуу керек деген суроонун үстүнөн ой жүгүртөбүз. Ар бир адам, мен ойлойм, Кудайга жаккандай жашагысы келет. Чын эле Кудайга жаккандай жашоо бул өтө бактылуу жашоо. Бирок кантип Кудайга жагыш керек? Адамдар Кудайга жага албайт. Адам Кудайга жагууга колунан келбейт. Бирок Кудайдын сөзүндө мындай деген сөздөр бар. Еврейлерге жазган каттын 11 бөлүмүнүн 6 аятында мындай дейт. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Адам биринчи Кудайга жагыш үчүн ал Кудайга ишениш керек. Ал Кудайдын бар экенин эле эмес. Кудай, мен сага ишенем, ал сен менин жашоомду толугу менен башкар, мен сага жашоомду тапшырдым деп ишениши керек. Ыйык жазууда Матайдын жакшы кабары 22 бөлүм 37 аяттан баштап окусам мындай деген сөздөр бар. Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Демек, Кудайга жагыш үчүн биринчи мен Кудайга ишенишим керек. Кудайдын ким экенин таанышым керек. Кудайдын алдына келип, күнөөлөрүмөн кечирим алышым керек. Андан ары мен Кудайды сүйүп башташым керек. Бүт жан дилим менен, бүт күчүм менен, чын жүрөгүм менен, акылым менен сүйүшүм керек. Ал эми Кудайды сүйгөн адам, ал жакынын сүйөт. Демек, Кудайды сүйгөндүгүн ал өзүнүн жакынын сүйгөндүгү менен көрсөтөт. Ушул нерсени кылган адам бул Кудайга жаккан адам. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Демек, Кудайдын айтканы боюнча, анын каалоосу боюнча, анын буйругу боюнча жашаган адам, ал Кудайга жаккан адам. Кудайга жаккан адам, ал Кудайдын алдында моюн сунат. Өзүнүн кемчиликтерин ал мойнуна алат. Кудайдын алдында кечирим сураганды билет. Ал адамдарды сүйөт. Ал адамдарга туура мамиле кылат. Ыйык жазууда адамдар сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да адамдарга ошондой мамиле кыл деген сөз бар. Демек, Кудайдын сөзү кантип Кудайга жагыш керек экенин көрсөтүп атат. Демек, биринчи кадамы Кудайдан кечирим алыш керек. Иса айтат: "Ким менин өлүп тирилгениме ишенсе, анда ал куткарылат." Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирет жана бардык адилеттен тазалайт дейт. Демек, Кудайга жаккысы келген адам биринчи күнөөлөрүнөн кечирим алыш керек. Иса Теңир биздин күнөөлөр үчүн өлгөн, 3-чү күнү тирилген. Ошондон баштап ал Кудайдын сөзүн окуп, Кудайды таанып башташ керек. Кудайды тааныган адам, ал Кудайды сүйүп баштайт. Кудайды сүйгөн адам, ал өзүнүн жакынын сүйө баштайт. Ушунун бардыгы Кудайга жаккан жашоого алып келет. Кудай сиздерге батасын берсин. Амин.